Кызыл жолду аралап өткөн Ош-Баткен-Исфана унаа жолунун 240-чакырымына жол чырак орнотулду. Анткени дал ушул жерде 8 ай аралыгында 7 жол кырсыгы катталып, 3 адамдын өмүрү кыйылган. Алардын ичинде жаш балдар да бар. Жолду бойлой мектеп жана балдар бакчасы жайгашкандыктан, жөө өтмөк сызыкчалары чийилип, жол белгилери да коюлган. Ага карабастан айдоочулардын каттуу ылдамдыкта айдап өтүүсү дагы деле балдарыбыздын өмүрүнө коркунуч жаратат дейт жергиликтүү тургундар. Ал светофор коюлгандан бери да светофорго токтобой эле өтүп келататтар. Азыр дагы светофорду басып өттүм мен, бирок токтогондор жок. Анан пешеходдо негизи токтош керек. Пешеходдо да тура беребиз, анчасы токтойт, көбүнчөсү токтобойт. Анан ар жактан келатканда мына жактан келаткан машиналар өтө кооптуу болот да. Эми эле өтүп келатсаң, уже бул жактан бурулуп барып калган болот да, ошол өтө кооптуу. Мына балдарым садиктен алам, мен да ушундай болот. Айдоочулардын айтымында шаар ичинде кээ бир жол белгилери туура эмес жерлерге коюлган. Жөө өтмөк сызыкчаларынын өчүп кеткени, жол чырактарынын байма-бай иштебей калуусу айдоочулар жана шаар тургундары үчүн да ыңгайсыздык жаратат. Мисалы үчүн мына үстүнгү көчөдө односторонний деп койгон, эч ким аны карабайт. Знагы жок. Кээ бир биз энди 10 сомдон такси кылып иш кылабыз. Ошо жерге токто десек, запрещен знактарды коюп койгон мындай. Этият болбой дебесең, бул Бишкектен да эме правиланы карабайт эч ким. Жаштар, азыр жаштар каттуу жүрөт ылдамдыкта. Токтобой турган жерге токтобой береттер. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлеринин айтымында, айрым айдоочулардын жана шаар тургундарынын жол белгилерине көңүл кош мамиле кылуусу жол кырсыктарынын катталуусуна себеп болот. Ал эми кооптуу, зарыл болгон жерлерге жол белгилерин орнотуу үчүн тийиштүү тарапка сунуштар жөнөтүлгөн. Мас абалда же болбосо немени билбеген, жол эрежесин билбеген айдоочулар анан баш ийбейт да светофорго. Баш ийбейт, ошонун айынан жол кырсыгы болуп атат. Азыр общий шаар боюнча кемчиликтер бар. Ал боюнча 48 жолу аймактык эмелерге, мекеме ишканаларга кайрылдык. Алар тарабынан 18 жол белгилери коюлду. Шаар ичине жол белгилерин орнотуу мэриянын алдындагы муниципалдык менчик департаментине жүктөлгөн. Бул үчүн жылына 200 000 сом акча каражаты бөлүнөт. Быйылкы жылдын эсебинен 68 жол белгисин орнотуу сунушу түшкөн. Ай бирок каражаттын жетишсиздигинен 50 жол белгисин орнотууга мүмкүнчүлүк болгон. Знактарды коердон алдың гайны сотрудник менен биргеликте биз көчөлөрдү кайрадан бирге изилдеп, өтө баягындай керектүүлөрүн ичинен биздин өзүбүздүн ичинде бүгүнкү күндө сөз кое турган жол белгилерин изилдеп чыгып, ошонун негизинде 50 знакка токтогонбуз. 50 знакты мындай айтканда бүгүнкү күндө биз аткарып атабыз. Буюрса, ошол өчүп калган баягындай разметкалардын жол чызыктарын кайрадан жаңылайбыз. Белгилей кетсек, Баткен облусунда 8 ай ичинде 200гө жакын жол кырсыгы катталып, 22 адам мерт кеткен. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча жол кырсыктарынын 85%-на айдоочулар күнөөлүү. Андыктан жол коопсуздугун камсыздоо үчүн жөө жүргүнчүлөр жана айдоочулар жол эрежесине так болушса, кырсыктардын азайышы талашсыз. Айжан Аташтанова, Рыскелди Азамат уулу, Алтын бешик жаңылыктары.